Кыргызстанда алгачкы жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында мыкты IT компаниялар сыйланды. Жыл жыйынтыгын чыгарган иш-чарага санариптик өнүктүрүү министри менен катар Өзбекстан, Казакстандын мыкты IT тармагында иштеген кызматкерлери катышты. Алар банк, тейлөө, блогер, креатор жана жаңы технология багытында иш алып барышат. Сыйлыктар 7 номинация боюнча айгарылып, эң мыкты өнүккөн компания, жылдын жакшы жетишкендиги, жылдын мыкты ишкери, мыкты өнүгүү жана башка тармактар боюнча мыктылар аныкталды. Кыргызстанда 2018 жылдан бери IT тармагы жакшы жолго коюлуп, тейлөө кызматын экспорттоо боюнча дүйнөдө 35-орунга чыкты. Аны менен катар быйыл Кыргызстан IT кызматтарын сыртка сатуу боюнча алдыңкы орунду ээледи. Биздин адистердин стартаптары $1 миллион жогору бааланууда. Бул тармакта билим алууга күчүн жумшаган балдар Европада, Азияда алдыңкы орундарды камсыздоодо. Санариптик өнүктүрүү биздин мамлекетте дагы өзгөчө багыт болуп, аны менен бирге президенттин жеке көзөмөлүндө турат. Жалпысынан мындай стратегиялык деңгээлде азыркы учурда бизде Санарип Кыргызстан аттуу концепцияла ишке кирүүдө. Анын эң негизги максаты биринчиден болсо ошо жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү. Жалпак тил менен айтканда бул ушу жаңы ыкмалар менен колдонуп, жалпы ошо адамдардын кыргызстандыктардын биздин мамлекеттин жарандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп эсептелет. Экинчиден болсо бул санариптик форматта кызматтарды көрсөтүү.